ЯЛ мамлекеттик мекемесинде 2011-жылдан баштап ички орунтуктарды контролер Султан Макашевдин контролеру Алыбаев Раким 2011-жылдан баштап $3000, $3000, $4000, $5000 өтүп отуруп 8 квадрат метрларды $14000 саткан. Ошол коррупция ошол жерде аябай дегендей гүлдөп өскөн. Эмне дегенде ал жерде эч кандай колдон колго өткөрүлүп сатылган үчүн эч кандай документация болгон эмес, кысыл китептер жок болгон. Элдерге берилгенден кийин дагы ар бирибизге 3 квадрат метрден берилгенден кийин дагы ошол эле 3 квадрат метрге 700 сом, bir ayga 700 сом төлөй турган жерге 5000 сомдон 9000 сомго чейин субаренда берип турчу Алыбаев Раким. Ошол экинен эмелерин баягы Алыбаев Раким келип без документ эметкенден кийин мен эметип туруп сураганда айттым, мага давай талон бергин, чек бергин, ошондон кийин мен сага төлөймүн. Болбосо кандай сен договоруңда подделка болбосо, договоруңда эч кандай кургулуу штамп болбосо, печат штамп менен гана эметип атасың, сен мисамсыз иштеп атасың, документи жок, мен эч качан мен сага акча бере албайм десем, ошондон мага 2013-жылдан баштап мага ошондой эме башталган, куугунтук башталган. Бирок мен ошондо 8 квадрат метрге адегенде мен 18.000 сомдон төлөп, андан кийин 16.000ден толуп, андан кийин 12.000ден төлөп тургам 2018-жылга чейин. Вот ошондон кийин мени билгенден кийин, мен мунун подделка документтерин билгенден кийин, договорунда эч кандай печат болбогондон кийин мен ошол экини такташ үчүн, билиш үчүн мен ошол актарда Госумствого келип, Госумстводан билгенден кийин анан мага Султан Макашев Сатикеева Замираны замын инженерди чакырып туруп, ошол жерде мага настоящий договор берген. Ошол договор менде азыр дагы бар. Менде бар договор, Султан Макашевдин берген договор менде бар. Вот ошонун негизинде мага куугунтук болгондон кийин, мага разбойный нападение кылдыргандан 2014-жылы кечки саат 5:30 разбойный нападение кылдырган. Бул апрель айы болчу. Андан кийин декабрдын 31-нде менин деген эмемдеги магазинимдеги күмүштөрдү 4800 сомдук күмүштөрүмдү тонотуп алган. Аны тонап алган себеби мен деген эмеге хамарохранениеге 1200 сомдон төлөчүмүн. Ошо 1200 сомду бул немесиндеги менин тапшырып аткан хамарохранением бүт эмелер проводдорун жулдуруп салып туруп, анан 2020 канчанчы жыл болуп калат. Ошол 2014-2015-жылдын кечиндеги түнүндө саат 3:30 ошо күмүштөрүмдү алып койгон. Мен магазинге чыгып кеттим, потому что мен деген ошон куугунтук болуп, менин тиги эмемди, хамарохранениемди проводдорун жулдуруп алганда мен аны алып барып кое алган эмесмин. Вот ошондон кийин анан болду. Андан кийин мага эрегишип калды. Эрегишип калып ошону эметкенден анан мен айлам жок. Ошондо Финфолго кайрылганга туура болгон. Финфолго кайрылгам. Андан кийин анан сотко берилди. Анан Финфолдон ошентип $180.000 берип жабышты. Ошондо жанагы дагы айтпадымбы, Жеңиш деген бала аркылуу берген, Жеңиш 2 жыл отуруп чыкты деп билем. Разбойный нападение кылган балдар камалган. Канча жыл отуруп чыкканын мен билбеймин. Ошентип Көлбаевдин балдарына мага разбойный нападение кылдырган. Ошондой болгон. Ошон үчүн мен ошол убактарда канча стресс алып жүрдүм, канча ооруларга туш болдум. Бирок ошондон бери, ошондон 2012-жылдан бери мен кыял менен ушинтип эмеге кармашып келем. Бирок азыр акыркы күндөрү мына сот ушундай коррупционерлерди актап, наоборот жабырлануучу мени болсо күнөөлөп туруп, Алыбаев Ракимдин эмелерин баарын чындыкка чыгарып атат. Агер Алыбаев Ракимдики чын болсо, агер эме тиги чын болсо, эмне үчүн ошондо жанагы тиги эмнелеп койчу эле следователь иш козгоду,
эмне болуп ал камалды, кайсынын негизинде Алыбаев ракимди акталып атат бу жерде. Алыбаевдин күнөөлүү болгон үчүн Алыбаевдин үйүн эмеге коюп берген да мага. Арестке койгондо үйүн, анан Таластагы жерин арестке коюп берген Момуналиев деген. Койдум эже, мынакей күнөөсү болгон үчүн бул арестке коюлуп атат, эч кандай переживать этпеңиз деген да. Даже ошондо очный ставка болгондо, очный ставкага эме кылганда Алыбаев ракимдин адвокаты Канат Касанов бар болчу. Канат Касанов очный ставка кылганда ошо менин жанымда Канат Касанов угуп турган. Мен Алыбаев ракимдин жазып берген эмесин жана кол койгон документтерин көрсөткөндө, ошондо Канат Касанов Алыбаев ракимге айтканда көрсөткөн. Сен эми муну кантип сен тана аласың? Бул эмне? Мондай турбайбы деп Алыбаев ракимди момуткен колу менен. Ошондон кийин эле эме Канат Касановду мен көрбөй калдым. Бирок ошол убакта Канат Касанов өзү көргөн, ошентип туруп менин эмемди көргөн. Тиги Алыбаев ракимди кол коюп берген. Даже ошондо таң калган да, Канат Касанов таң калган. Кантип сен таанып атасың, мына өзүң колуң турбайбы деп. Анан ошентип туруп азыр 2006 жылдын 28 июлунда городской сотто эме болуп туруп, городской соттон Алыбаев ракимдин актап, жактап коюшту. Бир жактык кылып Алыбаев ракимди актап койду да, бу жерде 75ке чыккан, ошончо 2011 жылдан бери кармашып жүргөн Солтабаева Такинди күнөөлөп туруп эметип коюп, мени кайра оорлук кылып атат. Урматтуу ушуну угуп аткан биздин мамлекеттин эмеле жетекчилерин, например, мен Садыр Нуркожоевичке мен сөзсүз кайрыламын. Потому что бу жерде чындык болуп атса, чындыкты жалганга чыгарып атат. Эмне үчүн эме жок дейт, печат жок дейт. Ал убактагы коррупционер Алыбаев ракимди печат басып береби? Алыбаев ракимдин керек болсо тиги договорунда печат жок болуп атса. Договорунда печаты жок болуп атса. Ал убактарда 2012-2014 жылдан 2019 жылга чейин эч кандай печат эч ким коюп берчү эмес. Ошол жерде коюп жүргөн эме деген Бобекова Гуля коюп жүргөн. Даже Гуля Бобекова мага айткан, Тамарыжа айтпаңыз мени. Мына ушинтип сураганына мен ушундай кылып буларга макул болуп жүргөм. Бунун баары подделка документ болчу деп. Качан Финполго жасалгандан кийин, Финполдон эметип азаттыктан чыккандан кийин эле алып эмени Гуля Бобекова да жок болуп кетти дедим. Оорубай турган адамды тиги эмесинин боорунан таза болду дейт. А менин шегим бар, ушул аны булар атайлап туруп өлтүрүп койду. Ошолор ошондой эмелерсин, бул кыздын баары чыкпасын деп. Вот ошондо ошончун ушуларга чейин мен аябай дегендей оор жүктөрдү көтөрдүм. Мен жалгыз бой аял болчумун. 3 баламды жесир багып чоңойткон болчумун. Мен бирөөнүн эмгенин даже кыялга мен бир тыйынды дагы кыялга мен эме кылган жокмун. Тиги мындай карыз кылган жокмун. Наоборот, мен төлөп ошончо жылдан бери убагында төлөйм, убагында баарын кылам. Алыбаев ракимдер кыялдын демелери администрациясы жеп өздөрүнүн чөнтөгүнө салып аткан адамдар ак жерден эле мындай мени каралап, алар ак болуп чыгып калыш керек экен да. Эмне үчүн мен 5 жылдан бери мен анда соттон сотко сүйрөп жүрүштү. Мен ошон үчүн ушунчалык нааразымын. Угуп аткан элдер, билип аткан, көрүп жүргөндөр мен ак жерден ушинтип күйгүзүп туруп, ушун бир жакты кылып туруп, Алыбаев ракимди эметип койду. Ошондон арган наоборот ушундай таса жасабай, наоборот мамлекетти тоноп жеп ичиш керек экен деп өзүм ушундай эмеде азыр ошондой эмеде ситуацияда жүрөм. Опять кайта мен дагы ушундай эмеге түшүп болдум. Стресске түшүп болуп жүрөм азыр. Ошон үчүн калыстык менен карап чечип берсеңиздер суранам. Урматтуу мамлекеттин башчысы Садыр Нуркожоевич.